Дайыма эле сүйүктүү боло бери да мүмкүн эмес экен. Ал үчүн сүйүлүш керек жана башканы сүйүү керек экен, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан барыңыздарга сүйүү каалайбыз, сүйгүлө жана сүйүлгүлө дейли. Ошондуктан бул сүйүү ааламды бир башкарып турган сөз сыяктуу эмеспи? Ал жок, кайсыл бир деңгээлде өзүбүздү анчалык сезбей калышыбыз мүмкүн. Сүйүү бар, жашоо кызыктуу, махабат бар, кимдир бирөөлөрдү биз жактыруу менен жашообузду оңой алабыз, жаркын кыла алат экенбиз. Барыңыздарга мына ушул жакшы тилектерди каалаган Кел чай ичели программасы барыңыздарга кутман таңыңыздар менен, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Мына ушул убакыттардан тарта ар бир көрүүчүбүзгө биз менен бирге болуңуздар дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бул убакыттарда биздин студиябызга келген коногубуз бар. Азыр ырдайбыз, жакшы маек кылабыз дегендей майрамдык маанайды тартуулаганга аракет кылалы. Биз менен бирге болуңуздар. Эми биздин студиябыздын бүгүнкү коногу ырчы, жаш аткаруучу Гүлшайыр Керимбаева бизге конокто. Гүлшайыр, кош келиңиз. Кутматаңыз менен. Кутматаңыздар менен. Эл журт менен амандаша алыңыз анда. Саламатсыздарбы? Буюрса келе олдук. Алда жакшы бир маек болот деген ишеничтемин. Буюрса. Кош келиңиз. Негизи жаңы жылдык маандай сизде кандай болуп атат азыркы учурда? Кандай салттарыңыз бар жаңы жылды тосуп алууга? Жыл сайын ата-энеңиз менен тососузбу? Кандай өтөт сизде негизи? Жаңы жылдык баягы настрой деп коет го. Абдан сонун. Буюрса жаңы жылга жаңы баягы пландар менен пландарды коюштуруп, ушул жыл ушуну аткарышым керек, ушул жыл ушуну кылып калышым керек деген сыяктуу баягы алдыга койгон максаттарым бар. Ооба, буюрса жаңы жылды дайымкыдай эле ата-энемдин жанында, бир туугандарымдын жанында жакшы маанайда буюрса тособуз деген ниеттебиз. Ата-энеңиз каякта? Бул жактабы же айылда? Ата-энем бул жакта, биз менен. Бул жакта, чогуу, сонун экен да. Негизи баягы ата-энелери айылдагылар көбүнесе айылга кетишет го. Менде да ошондой болчу да, мисалы, окуп жүргөн мезгилдерде же турмушка чыга элек мезгилде айылга кетем, жаңы жыл тособуз ата-энеме деп аябай сүйүнчүбүз да. Сиздин ата-энеңиз жаныңызда сонун турбайбы? Ооба. Канча бир туугансыз? 5 бир тууганмын, 4-үнчүсү ошол. Эң сонун экен. Негизи айтсаңыз, Гүлшайыр, бул ырчылык тармакты эмне үчүн мындай тандап алгансыз? Негизи кичинекей кезимден баштап эле, мектепте окуп жүргөн мезгилден баштап эле аябай тыпылдаган кыз болчумун экен. Мамам, атам айтканына караштуу. Концерттер болсо, концерттерге катышып, ырдап, бийлеп, ошол чыгармачылык жака кичинекей кезимден баштап эле баягы жакын болчум экен. Анан ошол атам дагы үйдө ырдайт, комузда ойнойт, аккордеондо ойнойт. Анан ошондон дагы мага өтсө керек. Ошол мектеп чагыман баштап эле чыгармачылыкка жакын болчумун. Анан кийин 9-класска чейин окуп, 72-мектеп гимназиясын аяктап, анан Бишкек музыкалык педагогикалык колледжине тапшырып, ал жакта 4 жыл аяктап, ийгиликтүү. Анан учурда ошо улуттук консерваторияда элдик ырдоо бөлүмүндө 4-курста окуп жатам. Ырчылык жан дүйнөңүзгө жакын болуш керек, же кээде эмне үчүн бул жакты тандап алгам деген ырчылар болобу? Ооба, албетте болгон. Бул колледжде окуп жүргөн мезгилде ар бир эле адамда болот болуш керек ушундай эмне үчүн
бир нерсе окшошпой жатканда баягы болот го. Маанай жок, окшошпой жаткан мезгилде эмне үчүн ушул тармакты тандадым деп деген учур болгон. Анан бул учурдан ошол өзүмдүн ага эжелерим, өзүмдүн үй бүлөм, ата энем колдоп, бир туугандарым колдоп жаткан үчүн ишенич аябай ишенишет да. Ошол үчүн баягы чөгүп кеткен жокмун десем болот да. Ошол алар колдоп кетишти ошол убакыттарда, ырдашың керек, бул тармак мындай дегендей деп макташтабыш керек. Жакшы. Демек, үй бүлөңүз колдоп атса, алардын сизге мотивация беришет болуш керек. Кыздар үчүн оңой эмес деп коюшат го. Оңой эле экен, алып кетсе болот бекен? Албетте үйдө негизи чыгармачылыкка ошол мен да жаңыдан киришип баштадым. Ырларды жаздырып, клиптер тарттырып, анан кийин үйдөн апам, мамам айтып калат, бул негизи оңой эмес, чыгармачылык оңой жол эмес, баарына даяр болушуң керек деп ар дайым айтып турат. Анан албетте бардык нерсе оңой боло бербейт да, кыйынчылыктары да бар, өзүнүн жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Бирок мен ошол чыгармачылык жак мен өзүмдүн жан дүйнөмө жакын болгондуктан мен ошол чыгармачылыкты тандадым да, бул менин кесибим. Анан албетте баягы сүйгөн нерсеңди кылган бул аябай сонун нерсе го. Ошон үчүн мага аябай деле мындай кыйынчылык туудурат деген. Көрө элексиз андай жактарын деле? Жок, азырынча. Жакшы. Эң сонун биз маегибизди улантабыз. Азыр сизден жакшы чыгарма суранбайлыбы? Биздин көрүүчүлөрдүн баягы маанайын көтөрөлү дегенде ошол эле учурда жаңы уйкудан тургандар бар, уйкуларын ачалы, келиңиздер. Алгачкы ошол Ырдын Пири Ырыспай Абдыкадыров атабыздын Таанышымдай карагын деген чыгармасын аткарып берейин. Sensin erkin öskün talanın, biri de jakın, biri de alыстayt karanın. Düşkö girip öňümde bir görünböy, türttüň meni tüpürünö sananın. Düşkö girip öňümde bir görünböy, türttüň meni tüpürünö sananın. Üstünün tamçılap, jürük baykuş günölüdöy jançılat. Aytçı erikem, aytçı süygün taң şolam, gütüm dağı bir özüңdü kançubak. Aytçı erikem, aytçı süygün taң şolam, gütüm dağı bir özüңdü kançubak. Gezikkende salkın tartsa kabağın, men ansayın tuңчуккансып baramın. Sezimdegi jakşı uçurdu jandantып, жок дегенде таанышыңдай карагын. Сезимдеги жакшы учурду жандантып, жок дегенде таанышыңдай карагын. Жок дегенде таанышыңдай карагын.
сонун чыгарма экен. Мен биринчи жолу угуп атам, чындыгында бул Рыспай Абдыкадыровдун чыгармасы дедиңиз. Жок дегенде таанышымдай карагын дейт. Кандай сөздөр менен сонун жазылган, урматтуу көрүүчүлөр. Гүлшайырдын аткаруусунда мына ушундай сонун чыгарма болуп өттү. Алдыда дагы сонун чыгармалар болот. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар. Гүлшайыр негизи ырларды баягы тандап ырдаарда кандай кылып тандайсыз негизи? Биринчи азыр жогоруда айта кеткендей, азыр улуттук консерваторияда окуйм. Устатым Исраилов Жолдош агай учурдан пайдаланып, агайыма чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анан албетте биринчи агайым менен баягы кеңешип, кандай ырдалабыз, кандай чыгарманы ырдасам болот деп агайым биринчиден кеңешим. Андан тышкары ошол жүрөгүмө жакын, жан дүйнөмө жакын ырларды көбүнчө ырдаганга аракет кылам. Мисалы, мурдагы чыгармаларды издейсизби, ырдагандарын, аткаргандарын издеп көрүп угасызбы? Ооба, негизи биздин факультет, элдик ырдоо факультети максаты унутта калган ырларды элге чыгарып, тартуулап, мына ушундай ырлар бар, ушул ырларды унутпай жүрөлү деген сыяктуу негизи максатыбыз ошол да. Анан ошо унутта калган ырларды баягы элге жеткирүү биринчи максатыбыз. Анан ошол ырлар менен иштейбиз. Анан ырдап чыгабыз. Ошо. Эмне үчүн элдик ырдоо тармагын бөлүмүн тандап алгансыз? Негизи ошол өзүм комузга жакынмын. Кичинекей кезимден баштап эле комузда ойнойм. Башында жөн эле комузда ойночумун. Андан кийин ошол атам дагы ырдайт да үйдө. Анан атам менен чогуу отуруп ырдап калчубуз. Ошондо билбейм. Ошондон бери баягы комуз менен ырдаган элдик ырларды көбүнчө атам дагы көп угат да. Анан ошол менен кошо көп угуп жүргөнгө баягы ошо өзүмө жакын болгондуктан ушул тармакты тандасам керек деп ойлойм да. Жакшы, буга да бир атаңыздын себеби бар экен да, бул тармак тандаганыңызга. Эң сонун экен, азыр ата-энеңиз жөнүндө дагы аябай сурагым келип атат, алдыңкы мүнөттөрдө. Сөз кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз болсо программабызды уланталы. Бизде Гүлшайыр конокто эң сонун чыгармаларын аткаруу менен сонун маектин үстүндөбүз. Эч кайда алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин, бир аз тынуудан кийин кайрадан көрүшөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо Кел чай ичели программасын уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми көрсөтүүбүздө биздин студиябызда супсу айым бар, ырчы аткаруучу Гүлшайыр Керимбаева бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Гүлшайыр, жогоруда ошол ата-энеңиз жөнүндө сөз кылалы дегенбиз. Ата-энеңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Алар башка кесип ээлери болушу керек же, атаңыз дагы ырчыбы? Атам, апам негизи ошол апам негизи вообще чыгармачылык жактан башка эле тармакта. Атам болсо ошол чыгармачылыкка жакын, кичинекей кезинен багы окубаса дагы, чыгармачылык жакта окубаса дагы багы курстарга барган экен. Анан мындай самоучка деп койсо болот го. Ошол өзү эле үйрөнүп, анан ошол багы ырдап турат. Бирок кандай десем, ырдайт, бирок комузду, аккордеонду багы профессионалдуу деңгээлде ойнобойт, бирок жогоруда айта кеткендер самоучка да, ошол. Жакшылыктарга чыгып турабы же үйдө эле? Жакшылыктарга мен чыгам. Мындай ойлор жокпу? Мисалы,
Атам ырдайт, мен да ырдайм, чогуу бир дуэт жаздырсакпы деген ойлор келбейби? Албетте. Биз үйдө Үйдө дайым эле чогуу ырдасаңар керек, Дем алыш күндөрү мамам айткандай, үйдө концерт болуп турат. Концерт коюп турабыз, үйдө отуруп алып, атам синтезатордо ойнойт. Комузда ойноп, экөөбүз ырдап, мындай чогуу ырдап калабыз. Анан албетте оюм бар, дуэт багы мындай болот го. Дуэт сыяктуу ыр жаздырып, балким атагыздын аткаруусунда ошого жакын ырлардан аткарып, Ооба. Сонун экен, ошентип менде мындай ой пайда болуп кетти да, ырдап чыксаңар кандай болот эле деген сыяктуучу. Атаңызга сунуштап көрүңүз да. Ооба. Сөзсүз түрдө. Келиңиз анда сизден дагы чыгарма болсун, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Атай Огунбаев атабыздын Күйдүм чок деген чыгармасын аткарып берейин. Күйдүм бир гана күйдүм да, күйдүм чок ай. Күйдүм бир гана десем да, түтүн жок жүрөгүмдүн айы башында ай. Күйдүм бир гана десем да, түтүн жок. Жайлоо гана дегенда бийик белай, ошого бир кар жаса согота, муздак жел кайырма эле жакаңа, кара көз ай. Күйдүм кадырды билсең, өзүң кел, ак теректей гана да бүрдөнүп ай, жүрөсүң сен ак жолук салып түрлөнүп, кайлаңды эле таба жете албай ай. Мен жүрөм аң адашкан тайлак үндөнүп, Мына ушундай Күйдүм чок чыгармасы Гүлшайырдын аткаруусунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, үнүңүз абдан сонун экен. Анан сиз акырын, назик сүйлөп атсаңыз, ушундай ырдайт го. Баары мен ошо эфирлерге барган сайын ошондо баары ошентип айтышат да. Мындай сүйлөгөндө аябай жай сүйлөйт экенсиң, ырдаганда мындай башкача чыгат экен деп көбүнчөсү айтышат. Билбейм, негизи Сүйлөгөн назик эле окшойсуз, бирок баягы эми ырды жеткирүү үчүн өзүнүн эрежелери бар болсо керек, Устатыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Устатым ошол Жолдош Исраилов, Улуттук консерваториянын элдик ырдоо бөлүмүнүн заведующий, абдан мыкты, өзүнүн ишин баягы 100% кандай десем, 100% жакшы билген устат деп айтсам болот. Аябай чоң ыраазычылык билдиргим келет. Устатым уже 4 жыл болуп калды. 4 жылдан бери биздин экинчи атабыздай эле болуп калды. Ошол тамагыбызды ойлоп турат да, могуну ичпе, могуну жебе, могун эртең концерт, моундай кыл деп.
эрте укта, кечке телефон чуклап жатпа деп аябай бизди аябай жакшы баягы карайт. Ошол дагы бир жолу ыраазычылык айтып кетким келет. Устатыңыздан баягы ошол ырчык жааттан үйрөткөндөн сырткары дагы кандай бир өздөрүнүн жакшы жактарын ала алдыңыз? Адамдык сапаттары балким? Ооба, ырчылыктан тышкары агайым өтө мындай болгондой айтат да. Агай кандай ырдасаң ошондойсуң деп айтат, кандай ырдасаң ошондойсуң деп айтат. Анан баягы кандай десем, сөздү толук жеткире албай жатам да. Жан дүйнөсү аябай жакшы адам. Ошол адамгерчиликти үйрөндүм десем болот. Негизи билчүм, бирок агайымдан дагы үйрөндүм десем болот. Ошол. Жакшы. Сиз азыркы учурда мындай баалаган кайсы аткаруучуларды мыкты деп эсептейсиз негизи эле? Негизи бөлүп айткым келбейт. Ар бир ырчынын, ар бир аткаруучунун өзүнүн баягы кандай десем, өзгөчөлүктөрү болот го. Мисалы, бир ырчынын үнү жакса, тембри жакса, бир ырчынын өзүнүн алып жүргөн өзүнүн баягы туруш турпаты жагышы мүмкүн. Ошол ар бир ырчынын баягы өзүнүн өзгөчөлүктөрү жагат. Кичинеңизде кимди көрүп аябай сотанчу элеңиз? Мисалы, телевизорлордон көрүп, мен ушундай болгум келет дейбиз го. Кичинекей кезимде Роза Манованы көп укчум. Баягы дастандарын көп ырдап, 9-майда билем. Ошо Оган ый деген ырын аябай ырдачумун, Роза Манова эжекебиздин. Анан чоң апам дагы сөзсүз келчү. Анан кийин ырдасам эле ыйлап, дайым ыйлап калчу. Ошо сен ыйлаттың го баарысы деп эле ошондой айтып калчу. Ошол кичинекей кезимде Роза Манова, Гүлнур Сатылганова, Салмат Садыкова ырчы көп ырчыларды укчум десем болот. Жакшы. Эң сонун, келиңиз анда сизден дагы чыгарма болсун. Биздин көрүүчүлөр үчүн жакшы чыгармаларды аткаруудан эч тажабайбыз. Азыр Гүлшайырдын аткаруусунда кийинки чыгарманы угалы. Нурак Абдырахманов атабыздын Таппадым сендей деген чыгармасын аткарып берейин. Кыялга термей, сага саналар сансыз агылат селидей. Карап карегим талып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Карап карегим талып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Үчүн нур чачкым келет асманда күндөй. Бою өзүңде пырдайм, чарчону билбейм. Жан жыргатып, жарыгын чачып, күлүп турчу. Ансыз менин өмүрүм түндөй, көңүлүм күндөй. Жан жыргатып, жарыгын чачып, күлүп турчу. Ансыз менин өмүрүм түндөй, көңүлүм күндөй. Айдын көлдү айланып учкан айдарым желдей. Сени
жанға көз артқан көптөр эч тынчтык бербей. Ишен жаным абайла жаным ким болсо да, чын баркыңды биле албас мендей, сүй албас мендей. Ишен жаным абайла жаным ким болсо да, чын баркыңды биле албас мендей, сүй албас мендей. Чын баркыңды биле албас мендей, сүй албас мендей. Мына ушундай сонун чыгарманы сонун аткарып берген бизде Гүлшайыр Керимбаева болду. Гүлшайыр, чынында эле жүрөк эси барбы? Азырынча жок. Неге? Таппай жүрөсүзбү же азыр даяр эмессизби? Азырынча Издөөнүн үстүндө жүрөсүзбү? Азырынча багы окуу менен, чыгармачылык менен эле мындай алектенейин деп жатам. Ошол. Түшүнүктүү. Кыска ушундай кыскасы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды уланталы, эч кайда алыстабай туруңуздар. Алдыда дагы да болсо сонун чыгармаларды аткарып берүүгө аракет кылалы. Сиздер болсо бизди бир аз сыныгуудан кийин көрөсүздөр. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Кеттик алдыга. Немесе урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар сиз жакшы көргөн чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап ашкан, үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды улантсак, урматтуу көрүүчүлөр, биз жакшы маек үстүндөбүз, жакшы ырлар аткарылууда. Жалпы көрүүчүлөрүбүздү дагы да болсо жакыныраак келүүгө чакырабыз. Сонун чыгармалар менен жан дүйнөбүзгө эргүү тартылаган жакшы бир маектин да үстүндөбүз. Бизде болсо ырчы аткаруучу Гүлшайыр Керимбаева бар. Гүлшайыр, сизге мындай суроо. Негизи баягы дос, айланаңды курчаган адамдар менен кошо бир багыт алып беребиз го, Сизде достор көппү? Анан достун орду сиз үчүн канчалык? Негизи ошол мен баары менен жакшы мамиледе болгонду аракет кылам да, баары менен бирдей мамиле кылганга аракет кылам. Анан досторум аябай көп деп да айтпайм. Негизи достук деген бул мен үчүн кандай десем, болот го мындай дос, анан эң жакын дос деген болот го. Эң жакын досторум, достук деген бул мен үчүн аябай кандай десем, орду аябай чоң деп айткым келет. Анан досторум ошо аябай көп деп айтпайм, 2-3 эң жакын досторум бар. Алар дагы ошол баягы чыгармачылык жакта. Аябай аракетчил, тоже баягы айтып коет го, өзүңдүн окружениеңден дагы зависит депчи. Ошол менин дагы ошол досторум аябай аракетчил, мындай чыгармачылыкка умтулган адамдар деп айтсам болот. Ошол. Аларды карап сиз дагы түзөнүп кетесиз. Мотивация болот го, ошол. Жакшы. Келиңиз анда сизден чыгарма суранабыз, дагы да болсо кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Жанатан бери аябай мындай грустный болуп кетти окшойт. Бир аз шаңдыраак кырлардан аткарайын. Макул. Кайда жүрдүң деген, кайда жүрдүң сен деген чыгарма.
Қайда жүрсө қараның, қайдан сені табамын, шындығында өзімді бақтысыз деп санаймын. Жүректің қаны жанымды қинай, қайда кеттің сен, қайда кеттің сен, сен асыл ардағым, менің жүрегім. Мен отырам жаныңда, көз жашымды тыя албай, махаббаттың отуна күйіп жанып чыдабай. Жүректің қаны жанымды қинай, қайда кеттің сен, қайда кеттің сен, сен асыл ардағым, менің жүрегім. Қайда жүрсө қараның, қайдан сені табамын, шындығында өзімді бақтысыз деп санаймын. Жүректің қаны жанымды қинай, қайда кеттің сен, қайда кеттің сен, сен асыл ардағым, менің ардағым, менің сүйгөнім. Ең сонун комуздағы керемет, ошондой эле үн андан сонун керемет дегендей сонун аткаруу болду. Гүлшайыр, негизи бул учурга чейин кандайдыр бир конкурстарга, фестивалдарга катыштыңыз беле? Ооба, буга чейин катышкам. Колледжде окуп жүргөндө Ырдын Пири Рыспай Абдыкадыров атабыздын конкурсуна катышып, ал жактан экинчи, үчүнчү турга чейин барып, андан кийин өтпөй калган болчумун. Дельфийские игры деген международный конкурска катышып, андан кийин жакында эле болуп өттү. Талант шоу деген конкурс, ал жактан биринчи, экинчи, үчүнчү турдан өтүп, финалга чейин жетип, анан финалдан ошол өтпөй калдым. Ошол, бирок баары алдыда, бунун баары биз үчүн багы кандай десем, сабак. Ушулардан улам биз өсөбүз. Ошол. Ошол катышып аткан жерлерден кандай сөздөрдү уга алдыңыз? Жакынкы эле арада болуп өткөн ошол талант шоу проектисинде 3 тур болду, 3 ай болду. 3 ай бизде аябай биринчи, экинчи, үчүнчү турдан өтүп, анан бизди аябай даярдашты ошо финалга. Анан негизи мындай болду да. Мен фольклордук жактан негизи катышкан болчумун. Комуз менен таанылып, ырдап, анан кийин ошол финалга келгенде багы эстрада жаатында ырдап көрбөйсүңбү деп сунушташты да. Анан мен багы дагы макул, өзүмдү дагы жаңы жактан көрөйүн дедим. Эксперимент кылып көрөйүн дедим да. Анан ошол эстрада жаатында ырдап, ошо акыркы бир жума, финалга бир жума калганда аябай катуу ооруп калдым. Төшөккө жатып, капельница алып, аябай ооруп, тамагым да чыкпай, 2 күн калганда тамагым чыкпай калганда. Анан кийин ошол анан аябай дарыланып, анан финал учуру келди. Келип ырдадым. Анан негизи жюрилердин айтышы боюнча негизи репертуар туура эмес болуп калды. Багы биринчи эле ошол кайсы чыгарма эле? Күйдүм жок деген чыгарма, бирок эстрадный джазовый вариантта болчу да. Анан
негизи ошол жюрилер айтты, комуз менен ырдашың керек эле, сени биз комуз менен күтүп атканбыз аябай деп. Бирок муз редакторлор бизди даярдады да. Мен айттым, живой ырдайынчы деп негизи айткам өзүм деле, бирок өздөрү баягы эстрада ырдайсың деп өздөрү дагы болбой коюшту. Андан кийин мейли деп эстрада ырдадым. Бир четинен өзүмдү дагы баягы күнөөлөдүм. Негизи эч кимди укпашым керек эле, комуз менен эле ырдашым керек эле деп. Ошо бунун баары негизи сабак да биз үчүн. Ошол жюрилер айтты, эч кимди укпашым керек, мындан кийин эч кимди укпа деп. Андан кийин ошол эме эсте болот. Ошол өзүңө эмне жакын болсо, ошол нерсени кылышың керек да. Ошол. Баары алды да. Баары алды да. Мындай республикалык, эл аралык деңгээлдеги көптөгөн конкурстардан күтөбүз. Чынында сиз комуз менен ырдаганда абдан жарашат экен, үнүңүз да сонун экен. Анткени ошол тармакты тандап алгансыз да, Ооба. Чынында баягы өзгөчө ошол консерваторияда окуган дарды ал жакта бүткөндөрдү көбүрөөк профессионалдуу ырчы катары баалап, анан мыктылар ошол жерден чыгат эмеспи, чынында, сөз түрдө алдыда ошондой жеңиштерди күтөбүз дегендей. Сизден бир шаңдуу чыгарма барбы дагы бир? Шаңдуу чыгарма бар. Бизде убакыт аз калды. Ошол убакытта бир чыгарма суранабыз сизден. Жал-жалым деген чыгарманы каттайм. Açılgan kanang appak gül görürsün, okşotup koyom özüngü. Talaydın tаңың dönüp jal-жалым көрүнгүм келет көзүм. Күттүрдүң гана мениңе гүл бакта, бүгүмдө калдым сен үчүн. Күттүн жармы сенби деп жал-жалым көрүнгүм келет сен үчүн. Ойлогон гана сырдың айта албай, аптыгып кетет жүрөгүм. Жаңсасаң боло жактырсаң, жал-жалым канчага минтип жүрөм. Гүлшайыр Керимбаеванын аткаруусунда болду. Гүлшайыр, сизге чоң рахмат. Бул бизден сизге белекке болсун. Чай ичип коюңуз, пияладан эң дамдуу чай. Ыраазычылык билдиребиз сизге келгениңиз үчүн, ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.